Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу алтын адамдары. Бүгүн көрүп атасыздар, мен өзүмдүн офисимде отурам, Сүйсайдын офисинде. Бирок ушул жерде бүгүн бир күтүлбөгөн сонун жолугушуу болуп атат. Ушул жолугушууну сиздерге тартуулагым келди. Азыр сиздерди тааныштырам. Шаршеналы Каба Тегин байке менен тааныштым мен бүгүн. Гүлшан Жолбунова эже менен тааныштым. Бул инсандарды силер Facebook баракчасынан көрүп жүрсөңүздөр керек. Бул адамдар жөн адамдар эмес. Биздин Кыргызстанга уже маалым таанымал адамдар, касиети күчтүү адамдар. Азыр сиздерди ушул адамдар менен тааныштырайын. Гүлшан эже, Кутман күнүңүз менен биздин офиске кош келипсиз. Мен аябай кубанычтамын сиз менен бүгүн көрүшүп, таанышып отурганыма. Анан сиздин Facebook баракчаңыздагы кээде эфирлериңизди көрүп коем, жазгандарыңызды көрүп коем. Өткөндө түз эфирди дагы көрдүм КТРКдан. Анан бүгүн сиз менен таанышып отурганыма өтө кубанычтуумун. Бүгүнкү биздин көрүүчүлөр дагы, менин каналымдын көрүүчүлөрү дагы аябай кубанычтуу болушатпы деген ойдомун. Сиз өзүңүздү тааныштырып туруп, кыска өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Эң негизги кесибим психологмун. Бирок энергетический көп жумуштарды жасайм десем болот. Медицина, биология, биофизиканы изилдегенге ушундай көп аракеттер болуп атат. Анан азыркы турмушта болуп аткан өзгөрүүлөр боюнча кандай иш аракеттер болуп атат, ошол боюнча көп изилденүү иштер болуп атат да. Гүлшан эже, сиздин кылып аткан кызматыңызды кандай деп атайсыз? Негизи мен гармонизатор, бирок мындай специальности нет еще кезде. Анткени Гармонизатор чего? Гармонизатор пространства. Бирок это слишком громкое заявление, азырынча элдер кабыл албайт. Анда кийинки мен сиздер менен тааныштыруучу инсан бул Шаршеналы Каба Тегин. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Сиз менен да бүгүн көрүшүп, таанышып отурганыма аябай кубанычтамын. Сизди буга чейин действительно сиз жөнүндө эч кандай бир маалыматтарды уккан эмес экем. Аябай сонун кызыктуу маек болот деп ишенем. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Шаршеналы Каба Тегин. Касиет жолунда быйыл 12 жылдан ашты. Кыргыз эл касиет академиясы деген коомдук уюм бар. Вот ошону түзгөнбүз 5 жыл болду. Кыргыз эл касиет академиясы. Ошол жерде мына 5 жыл болду. Ага чейин Кыргызстандын ичинде бардык жагын ыйык жерлерде, сакральный жерлерде, мазар жерлерде жана башка ушундай касиеттүү адамдар бар деген жерлердин бардыгын кыдырып Кыргызстан боюнча ошолордун баардык максаттарын, тилектерин угуп көрүп, анан ошо Кыргыз эл касиет академиясы деген коомдук уюм түзгөнбүз. Азыр ошол жерде жүрөбүз. Мүчөлөрүбүз дагы бир топ эле. Ар кайсы Кыргызстан ар кайсы территорияларынан, чет элдин да кээ бирлери катышабыз деп жүрөт. Анан өзүмдүн түпкү кесибим болсо инженер-строительмин мен. Инженер-строитель, юридическое образованием бар. Мен ошо бизнесте иштегем. Анан 2010-жылы бир аварияга түшүп келип, анан ушу касиеттин жолуна өткөнбүз да. Мен негизи кесибим, мен сөздү, кыргыз тилин чечмелейм. Кыргыз тилин чечмелегенде кандай, азыр көпчүлүгү кыргыздын тилин көркөмдүүлүгүн, күчтүүлүгүн, маанилүүлүгүн ушуларны айтып жүрөт. Мен ошону ажыратып, чечмелеп, термелүү ар бир тамгатыбыштын термелүүсүнө чейин жетип, анан ошондон кайрадан сөз куралганын. Анан менде мындай терең ишеним бар. Мына чындыгындагы жаратмандык жердеги сөздөрдүн түпкү башаты бүт кыргыз тилинен башталган деген менде терең ишеним бар. Кыргыз тили бардык жердеги бардык тилдердин атасы жана энеси
деп түшүнөм да. Анан буга дайылдык катары мен мына биздин баарыбызга белгилүү кыргыз элине белгилүү Манас дастанын далил деп эсептейм. Манас десе биз Манастын мына материалдык жагын, тиричилик жагын, пендечилик жагын, баатырдык жагын, ушак жагын гана көңүл бөлүп, ошак жагы менен келатабыз. Ошону даңазалоо, жарыялоо менен. Менин түшүнүгүмдө анын эң чоң бөлүгү бул кайып дүйнө. Кайып дүйнө бул азыркы бүгүнкү илимде айтканда бул кванттык физика менен төп келе турган көп нерселер бар. Мына мен ошол кыргыз тили аркылуу, Манастагы окуялар аркылуу ошо эки нерсенин кайып дүйнө менен жарык дүйнө болуш керек болчу. Азыр жарык дүйнөнүн ордуна майып дүйнө болуп калган да. Майып дүйнө болуп калган, тескери аңтарылып калган да. Ошолордун баары тең кыргыз тилинен чечмелеп Манастагы окуялар менен анан бүгүнкү жерлердеги аталыштардагы сөздөрдүн чечмелеп карасак, учениелерди, окууларды, жанагы илимпоздор ошолордун баарын чечмелеп карасак, ошо тескери кеткенин, ошолордун баарын тең кадимкидей тастыктап таап алып чыгарса болот да. Мен ошолор менен жүрөм алектенип. Анан муну Фейсбукка деле көп адамдарга мындай Фейсбукта баардыгына эле чыгаргам. Бизде мындай кээ бир айтып калат, бул жана купуя, андай жашыруун, анан сыр, анан бул касиет. Менде андай жок. Тескерисинче баардык нерсенин баарын ачыкка чыгыш керек. Азыр ачыкка чыгыш керек, чындыкка келишибиз керек. Чындыктан башка жолубуз жок. Вот ошол чындык. Биздин буга чейинки кыргыз элинин жашаган ыкмасы, жашаган шарты, мына каада салт, нарк насил, ырым-жырым дегендин баардыгы ошол кайып дүйнө менен жарык дүйнөнү бириктирип туруучу ошол жашоо эрежеси болгон да. Мына ошол эрежени, ошол илимди, ошол окуу, ошол ыкма, ошол Манас болуп, ошону сөзгө келтирип айтылган Манас. Манастан ар бир адам түшүнүгүнө жараша ошону илип алып, калпып алып, баардык жакшыларын, жакшы нерсе, негизи түшүнгөндө баары эле жакшы нерсе ошону жашоосуна жашоого салт катары, эреже катары алып жашоо керек да. Антпесек тескери кетип калып атат да. Мына ушуну баары тең Манаста чечмелесек түшүнүктүү болот. Мына бүгүнкү мунун бир негизги, мына айрыкча кыргыз элине кайрыларым. Биз ушу Манасты чечмелеп кыргыз тилинде эң түпкү маңызынан чечмелеп, ошону түшүнүп алсак, ар бирибизди биринчи өзүбүз өзгөрө баштайбыз да. Өзүбүз мына жан дүйнө иштей баштайт да, жан дүйнө ачыла баштайт да. Жан дүйнө ачылгандан кийин энергия деген сөз дагы кыргызча сөз, бул эргүү деген, эргүү. Допустим, эргүү да. Эргүү деген бул Кудайдын абалы. Эргүү дегенчи бул өзү Кудайдын абалы. Это негизи алам өзү эргүүдөн турат да, эргүүдөн турат. Эргүү жолсо ал Кудайдын, анан эргүү, уже ар бирибиздин тамгабыз бар да, белгибиз бар да. Ар бирибиздин өзүбүздүн вибрабыз. Мисалы үчүн 40 руу кыргыз деп коет, биз 40 тамгадан турабыз да. Вот ошонун ар бир термелүү бар, 40 термелүү. Ошо 40 термелүүдөн жаралганбыз, ошондон тараганбыз деп эсептейм да. Ушу жана 40 уруу, 40 ууз эл деген ушундай да. Муну улам айтып кете беребиз. Кызык теманы баштадыңыз, ошон үчүн сизди бөлгүм да келбей атат да, тургуккум келип атат. Шашыналы ага, ошо Манас атанын жерге келгендеги максаты бул кыргыздар үчүн эле келген эмес да, туурабы? Бул бир ааламдык бир программа менен келген да. Ошол жөнүндө байланыштырып айтып бербейсизби? Мынабу Манас десе, биз кыргыздар биздики деп эле менчиктеп алып атпайбызбы? Анан бирок эпос катары да, эпос катары эле менчиктеп алып атабыз дагы. Анан биз Манас биздики деп, анан кыргызды дагы мындай биз улут катары эсептеп, анан улут кылып, анан байлап, анан ошо 'ошо 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 'ошo 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 'ошo
мына эгер биздин элде менчик болсо, мисал үчүн, анда Кыргызстандын ичинен эле башка жерде бир да жеринде географиялык аталыштар болмок эмес да. Андачы. Эгер андай дүйнөсүндө географиялык аталыштар бар, анда кыргыздар дүйнөсүнүн бардыгында жашап келген дешибиз мүмкүн. Десек, ага далилибиз канакей. Далил көп эле. Допустим, 70 историясын уккам да мен. Эми бирөө айтты, анычы, айтты. Биз вот как раз ушул жерге келатабыз. Биз ушул жерге келатабыз да. Аны бирөөлөр айтты. Санжыра туурабы, да? Санжыра. Ал кимге таянды? Ал Кытайдын санжырасына таянды. Хорошо. Бул жер Кытайда Манас тоосу бар. Мен барып келгем ал жергечи. Манас тоосу бар, Манас суусу бар. Ал жерге баргам. Непалда. Непал, Индияда Манас суу деген тоо бар. Аны Непалга ким барып келиптир дегенде, мен эмнеге алып келатам да, муну үчүн бүгүнкү мына жазуу ыкма менен жазылган жерлерде ошого алып келсек, мына ушундай жазылма далилдерден дүйнөсүнүн 40тан ашык жерлеринде, дүйнөсүнүн бардык материктеринде, Южный Америкада да бар, Түндүк Америкада да бар, Европада дагы бар, Азияда дагы бар, Кореяда дагы бар, бул жерде дагы бар, эми Кыргызстан ичинде бар жерде Манас деп айтылат да. Эми биз мен биринчи кыргыздардын ичинде айтып алайын да. Кыргыздар Манасты билгендер 54 жашка чыккан. Анан ошондо Коңурбай аркасына сайып, аны 54 жашында өлөт да. Ошондо Манас Семетей төрөлгөндө 5 күн болгон болот да. Көрүп да кармабай кой минтип кетет деп көрбөй да коет да, күйүп кетип чачап калбасын депчи. Эми 54 жашка чыкса, мейли аты акыла учсун дейлик. Дүйнө жүзүнүн бардык жерине ат койдуруп чыкканга 54 жаш жетиштүүбү? Мындай бүгүнкү логика боюнча да, бул баягы детский жомок кылып айтайынчы биринчи. Мындай мүмкүн эмес да, туурабы? Азыркы бүгүнкү күндөгү атактуулардын бар дүйнөсүнөн, допустим айтсак, бүгүнкү кимдер атактуу? Американын президенттери, Россиянын, Кытайдык. Алардын кимисиники 40тан 50 ашык жерге аттар аталып турат? Жок. Буга чейинки Чыңгыз хан, дүйнөнүн канчасын. Анын кайерде аталыштары бар? Атиланыкы, туурабы? Македонскийдики, Кирдики, канакей, кайсы жерде канча аталып калган. Манастыкы мына жерде. Ошон үчүн бул жерде биз эң биринчи кыргыздар Манас деген түшүнүк эмне экенин түшүнүүдөн баштасак жакшы болот эле да. Манас өзү, мындай Манаста негизги максаты, Манас жерге түшкөн максатынын биригүү. Бул биригүү, Манастын күчү биригүүдө. Манас чачыратпайт эч качан. Манас бирөөгө мындай бөлүп түртүп эмне деп коет? Нападать эткендичи, мындай өзү барып кол салбайт, өзү тийбейт. Анан бирөө мен кыймын тигисе кезекти берет, сай мен дейт. Сайганы кайра чалкасынан кетип. Кыскасы, мунуку мына сиз психологдор, сиздерге мунун максаты бириктирүү да. Кимди бириктирип атат ошондо? Любой нерсени. Адамды дагы, затты дагы, бардык нерсени негизи энергиялардын биригүү күчү. Энергиялар. Мына ол жерде кырчырасы бар да. Кырчырону бириктирип атпайбы? Вот мына кырчыро бул 40 түрдүү жыштык. Кырдуу, өңдүү, түстүү, термелүүлөрдүн түрү, 40 түрү, ошонун биримдиги. Биз ошол термелүүлөрдүн биримдиги, ошону менен биз жашайбыз да. Ошол алар бир эле убакта бириктирип, бир эле убакта тегеренип, куюм болуп, бир эле убакта көбөйүштү керек да, мына спиралообразный деп атпайбызбы? Жана куюн да мындай болот. Туурабы? Ошентип каким-то образом ошонун күчү жеткенге чейин, ошол мындай бир эле убакта канча күчтөр аракет кылып, ошол убакта иреттелип, анан кийин монда жетип кайра биригип уюкка келиш керек да, жанагы калиюга, сатиюга деп атышпайбы?
Вот Кали-Югамыз как раз эки жактагы четтеги калган уйруктарда буларчы. Ошондо получается ийик. Да. Ошол ийикке жип Ие. чогулат, Вот. жиптен анан бүт тирүүгө кетет. Биз кыргыздар ошонун баардыгын тең жашоо турмушка колдонуп, ошону көргөзүп келгенбиз да. Биздин өзгөчөлүгүбүз жанагы жазуубуз болбогону менен биздин жашообуз ошондой болгон. Биз тирүүлөк, потому что бул чындык, бул реально чындык, бул тирүүлөй көргөзүү, жашап көргөзүү. Это практика. Практика деген бир актыгы дейт. Бир актыгы биригиш керек. Дагы кагаз бул жалган дейт, жазылган, уланган, же болбосо аракет кылынган нерсе. Биз ошону биринчи коюп алып, азыр практика жок болуп, мына жашоонун бузулганы ошол да. Биз ошого кайдан келишибиз керек, кыргыздын жана өзгөчөлүгү ушунда. Вот ошону Манаста ушуну айтат да ушуларда. Анан могу Манасты карап аткандачы, китепти ачып караганда, мага эмнегедир ийик көрүндү. Кыргыздын ийиги баягы жөн эле таякча, кичинекей мындай свинец дейт кыргызча. Коргошун. Анан кичинекей бир таякчадагы барып, могу жип камалып ийгендечи. Кыргызда гана ошондой ийик бар, биринчиден. Башка улуттарда караганда ийиктери башкача. Буту менен тепкендери, баягы дөңгөлөк менен айланганда, биздин ийик баягы кочевник болуп аткандан кийин, көчмөн эл болгондон кийин көчүп атып, ошол ийик эң жеңил. Чөнтөккө салып кете берсең болот. Эң оңой. Эң ыңгайлуу нерсе. Ошо менен бирип аткан, жасап аткан иштер. Мына ушуну гармонизация деп өзүңүз айтат. Это гармонизация. Почему гармонизация деп атам? Биз азыр немножко сөздү буруп салдыкпы, Эмне үчүн гармонизация? Анткени мына азыркы бүгүнкү жашоо, сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Жашоо, турмуш азыр бузулган. Мен айтып атам, вирусованный. Кандай? Вирус. Вирусованный? Завирусованный. Оруп калган. Мааниси жоголгон. Арулугу жоголгон. Эң негизги сапаттар ууланган. Ошол нерсени азыр эмне үчүн гармонизация болуп атат? Анткени программа коюлган. Элдер өзүн өзү унутсун. Баалуулуктар жоголсун. Адам сапаты болбосун. Адам негизи адам болбой, оорулуу болгон нерсе болсун. Демек, заттар, тамак аштар, кийген кийимибиз, мода, тарбия, билим берүү, медицина тармагы, айыл чарба, бүт тармактарда бузулган нерсе. Ошол ийикке ийилбей атат да. Потому что программа нарушена была. Конечно. Биз орусча, кыргызча кошо берсем болот го дейм. Ийиги жок беле. Ийиги жок. Ийиги жок эле ийилип аргандай жасап атабыз, туурабы? Ал төпкөлбөйт да, ал бүт талкаланып кетип атабыз. Анан бул программа эмнеге болгон? Чтобы адамзат өзүн өзү унутуш үчүн, кул болуш үчүн. Кул болуш үчүн диндер да берилди. Бирок мен эми диндерге ишеним менен жүргөн адамдарга мүмкүн терс сөз сүйлөп калам. Бирок элдер кабыл албай калышы мүмкүн. Бирок ошол маалыматты дагы бир кайталасам болот го дейм. Диндер мындай да, мисалы үчүн тийишпей эле коеюн. Жок, маселе тийишкен эмес, бул чындыктан эч нерсе качпайт да. Диндер башталган убакта муну азыркыдан дагы абдан ашмалтай болуп калган, чачырапчы, айбаның менен эле айырмасы жок болуп калган да. Вот ошол убакта диндер түзгөн, ошо диндерди деле ошо Манастан алынган, биздин теңирчиликтен алынган. Кыргыздардын канма ошону түзгөндөр дагы алар ошо аракет кылып, жеңилдетип, менин түшүнүгүм боюнча жеңилдетип, вот кичине түздөгөнгө алар кызмат кылды. Бирок ошону ортодон дагы акылдуулар акыл иштеп кетип, эгосы иштеп, өзүнө кызыкчылыгынан иштете баштады десек болот бүгүнкү күндө. Вот мунун диндин азыркы туура эмес жагы ушундай болду. Себеби мына Кудай деп атасыз, Кудай деп атабы, баарыбыз Кудай дейбиз да, туурабы? Бир жаратуучу бар да.
Ал эч качан ага ал ошондой баардыгын жасап алган жаратман болсо, ага кулдун эмне кереги бар? Могу жердеги жана бир эгоистке, эгоға ошого кул керек. Кул керек. Ал байыш үчүн. Ал байганда бул байлык деген, мен өзүм мурунку бизнесмен, мен акчанын наркын билем да, канча көтөрүп салмагындагы количествосын да билем да. Канчалык көп болгон сайын ошончолук азап тозок. Ооба. Тем более биздин бүгүнкү мына биздин коомдо. Башка коомдор аракет кылышкан, бирок алардын деле мына мисалы үчүн канчалаган миллиардерлерди көрөсөң, көзүн карасаң, көзүнөн нур чачканын көрө элекмин. Себеби мүмкүн эмес. Коркунуч. Табият андай эмес. Табият андай эмес. Адамзат табият, бактылуулук акчада эмес экен, ошондон көрсө болот да, көздөн билинет да. Себеби ашыкча нерсе да ал жүк да. Жүк. Вот мына ушуну биздин ата-бабалар баары билип туруп, анан кийин мына мисалы үчүн жанагы үгүлүктөрдү чапкан да, анан ушунчалык байлыктарды алган. Мына жана 1000 жылкы сайган, анан канча миң кой дейт, 10 миң кой 1000 жылкы эмне деген байлыкты билген экен, ушу жана мойта кетип. Ошолор бирөө дагы байлык эмени алынган жанагы сайылган эменичи байгени баарын элге таратып, сонун кылып калыс адеттик таратып берген. Ошондо да мага үмүт кайтат таарынга мен көрдүм. Вот мына ошон үчүн ошолор бактылуу адамдар болгон. Мына азыр ким таратып берип атат? Азыр бир экөө чыкты, азыр чөтү башталды. Негизи жакшы болушу мүмкүн, биз кыргыз кайра баштайт ушунучу. Анан эмне негизи эле кыргыздыкычы, каерге барсаң, могу салттачы ушундай мааниси өтө күчтүү да. Сиз жана гармонизатор дегениңиз жакты. Гармонизатор деген тең шайкештештирүү да, шайкештик алып келүү, баардык нерсе менен. Бул бир эле байлык эле эмес, мамиледе дагы шайкештик керек. Ата-балада да шайкештик керек. Эң биринчи. Аял эркекте да шайкештик керек. Анан мунун теңдик ал таразы антип караган болбойт. Теңдөө деген башка түшүнүш керек. Башка нерсе. Мына бизде мектепте пропорционалдык теңдик деген болот. Пропорция деген кимдин потенциалы канча болсо, мунуку канчалык чоң болсо да ошого жараша паритетте кармаш керек, туура? Ошого жараша мамиледе да ошондой, туура? Физикалык иштерде деле башкасы ата-баба вот мына биздин ушуну биз ачып бере албай атпайбызбы азыр кыргыздар? Биз бирдеме десе эле кана ошо каяктан жазылыптыр, ким? Мына мисалы үчүн немени алалык да, тиги Курманжандатка, мына баласын өлүмгө тике кара дейт да. Туурабы? Намыстык кара тиге деп, ошону жеткирди эле, тиге деп. Дүйнөдө, мисалы үчүн, дүйнөдө бир дагы эне жок экен, ушундай айтканчы, мындай жазылма тарыхта. Эми ошол убакта көлдө Каргаке деген болгон. 110 жашка чыккан, 1718-жылы төрөлүп, 1828-жылы. Ошонун 70 жылын бий болуп иштеген. Бий болуп кызмат кылган, бугулардын башында турган. 70 жыл. Биз 70 жыл мындай түзүрөөк, тыңыраак жашай албай атпайбызбы? 5-20 жыл жазбай, тынбай, мындай бузулбай, тайыбай, калыс адилеттик менен 70 жыл бийлик кылган. Анан могу 1750-жылдары Калмак Кыргыз согушу жаңы эле бүтүп, ушу 1760-жылдары ушундай бий болуп турганда Калмактын дагы бир баатыр белгилүү ушу үйүнө кетип баратып, бир жака Каргакеникине конуп калат экен. Анан Каргакенин 10 баласы болот да. Анан ошол бир жол болду деген бир баласы, жол болду, ушу баласы болуп баатырлар. Анан тиги Калмактардын күлүк атын алып туруп союп чыдайт да. Себеби булар биздин душмандар, мен атама жардам берген дейт да, билгер баатырлардын күлүк атын алып койсо кыйын да туурабы, күлүксүз кыйын болуп калат да. Анан Калмактардын баатырынын эртеси калса аты жок. Карга мырза, бул кандай? Силерде мейманга ушундай мамилеби? Анан тем более жаңы согуш бүткөн болсо, уже кайрадан согуш чыккан турат да. Эми ушул жерде ушуну кандай кылып
Чечкен Карга аке. 3 күн убакыт, 3 күн конок болуңуз. Деп анан издеттирсе өзүнүн баласы болуп чыгат. Өзүнүн баласы. Анан чакырып тургандан кийин алып келип туруп, баласын даргасып туруп. Анан жаназасын окуп берип коет дагы. Калыстыкпы дейт. Калыстык. Мына сиздин калыстыгыңыз кара кылды так жарган калыс адам экенсиз. Деп эки согушту кайталандырбай кармап калат да, мына Карга аке. Эмне үчүн ушул нерселер азыркы эл угуп, мына балдарга, бийликтерге тайым. Мынакей көрдүңүздөр. Мондай нерселер кыргыз элинде болгон. Мына Жет акенин ар бири өзүнчө, Жет акенин ар биринин өзүнүн кылган иштери, максаттар, талим тарбия болчу адамдар да Жет акечи. Жет аке ушу Карга акенин болот, анан кийин Сапт аке, Мойт аке, Садыр аке деген бар, Тилекмет аке, Карач аке, Кыдыр аке, жетөө. Вот ушулар баардыгы ар бири ушундай үлгү болорлук адамдар. Бул көлдөгү эле. Ошол эле мына Чүйдө, буквально кече күнү 3 күн 31-нде Байтык Баатырдын 200 жылдыгы болду да. Мына ошол тарыхчылар, башкалар айтып атат, ой мындай болгон, тигиндей болгон. Байтыктын максаты эмне болгон? Мындай ичинде, ички дүйнөсүндө эмне жатат? Анын баатырлыгынын жана өзгөчөлүгү эмнеде? Кыргыздар күчтүү эле баатыр дегенби же акыл эсти, касиеттүү баатыр баардыгы бирге болгонбу? Ошолор төп келишкенби? Ошолорду раскрывать этиш керек болчу да. Ошол жакшыраак раскрывать болгон жок да. Байтык Баатырдын өзгөчөлүгү бул Канайдын топол аялынан болот. Анан жаш кезинде тиги атасын жана уланды өлтүрүп кеткен, ошол жерден көрдүк. Анан мына энеси таластан болот да. Анан ошол жака бияктан эми неме болбосун, кичине кодулашпасын деп анан кийин таласка ошол жактан чоңойт экен. Анан бул балбан баатыр анан акыл эстите болот экен да. Эми атасы өтүп кетсе, Солтон бийлиги жан карашта, Канайдан кийин жан караш кетет. Анан атасы өлгөндөн кийин муну ким карамак? Анан жолун табыш керек. Бугачы кантип табат? Жаш бала болсун, Кудай балбанды күчтүү бериптир. Анан жашыраак кезинен эле барып, кербендер өтүп кеткен тигилер аларды тоноп, тартып алып, анан элге тааныла баштайт да. Анан тартып анда эмне ага деле жакшы көңүл бөлүшпөйт да, бейбаш ой. Ал жерде как раз таласта Ажыбек датка деген болот. Ошол жерде тиги Кокон хандыгынын бир өкүлү болот ошол жердечи. Анан бир күн кой, бул дагы болбойт экен деп ошо жашы чыгып калган, күчкө толуп калган. Анан Кокондун өкүлүнө бир жакшы мындай суу айыл алып берген болушат ошонучу. Ошону барып тартып алат. Кокон хандыгынын өкүлүнүн аялын тартып алат да. Бияка чүйгө тургандар алып берип коет. Анан эми чатак да туурабы, тиги Кокон хандыгынын өкүлү болсо, губернатордун аялы тартып алып тургандан кийин туугандарды алып берип койсо, анан Ажыбек датка ошо таласты эл ошол караш экен. Анан кийин ага айтып тургандан кийин элди чоң тиги Гаронкелектен 300 сарбазын чакырып, анан канча дейт 300 боз тиктирип дарганы астырып коюп, анан мана Байтыкты алып келгиле деп. Байтык өзү келет. Өзү келет депчи. Анан өзү келет, анан түзүлүп кирип барып, салам айтып кирип барат баягы. Ошол жерде Ажыбек датка берип кетет. Ой, сен өзүң келдиң, Байтык сенсиңби? Ооба, мен өзүң келдиң, ооба. Анда суроомду берейин. Тиги баланча жана Кокондун өкүлүнүн аялын сен тартып алдың беле? Ооба. Ошол жердеги канчалаган кербендер сен тонодуң беле? Ооба. Эмнеге тонодуң дейт. Ой, мен өкүлү дейт. Уңуз жакшылап дейт. Мен Канай деген манаптын баласы болом дейт. Бул жерге келгенден кийин ал атам өлүп калса дейт. Мени эч ким тааныбаса, мен мага бир кулдай же билбеген кишидей мамиле кылса, эмне кылышым керек? Мен манаптын баласы болсом дейт. Мен эч ким эмне кылышым керек? Кара жооп берчи дейт экен кайрычы. Ой, бул мактап атыр экен. Тиги жооп дейт анан. Ал эмне бирөөнүн аялын тартып алсам, андан суусун алып берем.
Мал тартпасам, малын экеселеп төлөп берем. Аны жасап койгон маселе жок дейт. Көрдүңүзбү? Оңайлы. Мен атамдын жолун элиме кызмат кылышым керек. Мен ошон үчүн эч ким тааныбаган үчүн ушул ишке бардым дейт. Ой, азамат экен деп анан кийин андан баарында алып бер деп анан кийин ошентип кутулат ошол жерден, көрдүңүзбү? Анан эми мунун кыйындыгын караңыз. Ошол жактан жүрүп жанагы Балык Ооз деген манасчы, ал Балык Ооз манасчы бул өтө түйүнү, кыргызды түйүнө түшүрө айткан санжырачы манасчы болгон экен. Санжыраны тукмуш тиги аябай түйүнө чейин түшүрүп айтып экен да, аян менен келипчи. Анан ошо менен абдан жакшы мамиле болот да. Эми ансыз бийлик жүргүзө албаган түшүнөт байтыкчы. Анан ал менен жакшы мамиле кылып атасындай болгон киши болот да. Анан ал болсо тиги Ажыбек Даткардын манасчысы, ошонун кеңешчиси болгон экен Балык Ооз. Тиги менен жакшы болуп атпайбы. Анан кийин Ажыбек Даткардан тигилем кой. Бийликте турат, анан конкурентинде чыгып атса тиги дагы бир зыяны тийбесин дагы эп ойлойт да. Эми уулум дейт, сенин жетилдиң, эл жериңе барайын деп ойлоп аткандырсың десе. Ооба, кетейин. Тайке дейт анан ушундай болсо анан. Анда эми сураарым барды, айт дейт. Не сурайсың дейт. Эми сураарым бар. Эгер берем десеңиз, мындай сөз берсеңиз айтайын дейт. Мен сизге ыраазымын, ушу атамдай болуп калды, ушу мага Балык Ооз манасчыны кошуп бериңиз дейт. Оомат кетти дейт. Оомат кетти дейт Таластан дейт. Мына. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн оомат кетти? Бул негизи кыргыз элин, кыргыздын биримдиги, хандыктар бар тең Таласта, ошол жактан аталык деген жерде курултайлар өтүп барып, ошол жерден кеңешме, ошол жерден болуп атты, Манастын ордосу бар деп, бүт бийлик Кыргызстан ошол жерден жүрчү экен, ошол жактан негизи болчу экен да. Ошону анан бияка оодарып келип атпайбы тиги Балык Ооз менен. Бул жетекчилик, бул көрөгөчтүк, бул көсөмдүктө жаш кезинде муну ар кимге келе бербейт болчу. Анан ошентип анан тигини алып Балык Ооз балыкчыны алып анан ошентип келген экен. Ошентип оомат кетти дейт. Эми ошол жерден карасаңыз, анан келгенден кийин көрдүңүзбү, Тердеги Таластагы Кокондун өкүлүн айрылып тартып алып туруп, биринчиден бул чисто психологический удар, өлүмтүк кылды да туруп. Сен кантип жетектейсиң, аялың бирөө тартып кетип атса, сен да кыйнатасың, анан бүттү да, тияктан авторитети кеттиби? Турабы? Аны өлтүрдүбү? Мына Кокондун кыркы. Мына кыйындыгын карабайсың. Бияка келет, бери келгенден анан берде келсе Жаңгарач, Солтондун башында Жаңгарач турат, аксакал киши. Анын баары эми өкөтөң Солтон, жартын агалары болот. Эми мен келдим бийликти деп айта албайт да. Анан келгенден кийин Шабдан, Жантайкандар, Шабдан жездеси болуп калды. Анан тияктан көчүп келсиңдер, анан өрлүктөп келген бир күлүк Гергашка тартуулайт. Байтикке. Анан Байтиктин дагы сайыпкери жакшы болсо керек. Анан күлүктү таптап, анан күлүк биринчи чыгат да. Байтиктин күлүгү чыгат. Анан ошондо кандай Жаңгарачтын чыгыш керек эле да. Бий болсо чыкты, анан кандай бул менен ашып кеткенде алып келип байлап койгула дейт. Күлүктү тартып алат да тигичи. Анан Байтиктин туугандары кандай күрөшөбүз, мындай кылабыз десе болбойт. Жок дейт анан. Ассаламу алейкум аба деп анан кирип барат. Мына көсөмдүгүңүздү, улуулугуңузду ушундан билди. Мен өзүм деле ушу күлүктү сизге тартуулайын деп ниетимен алып келем да, сиздин өзүңүздүн тапкычтыгыңыздын, акылдуулук, көсөмдүгүң менен өзүңүз берге алып койгонсо мен ыраазымын, тартуу сизге күлүк дейт. Анан тиги аксакал киши да, анан эл бүгүнчө ушинтип мактап атса, тем более Байтиктин атагы чыгып калган да. Анан ушинтип эл жиреп, монтип эрип кетип. Мына Солтондун чугур эмес. Мына иш болсо Байтикке кайрылган. Ооздан чыгып кетет.
чечилбеген иш болсо, маселе болсо байтикке кайрылат. Ошентип анан кийин бий дагы бияка өтүп кетет. Мына. Мынау деген ошентип аны алдыбы? Анан кийин келип анан Рахматулла мо Бишкектеги Кокондун аны дагы өлтүрөт. Мына ошентип Кокондуктарды бияка келтирбей, ал көрө билип, баягы эми артка кетпейлик деп. Анан ошо орустар жакшы окшойт деп, анан баягы инаугурациясына барып падышанын. Анан бий болгондон барат да бияктын башчысы болду. Ошону жана Берешаги менен таанышып, ошентип бул өтө күчтүү саясатчы, акылман, баатыр болгон да. Мына ушундай кылып раскрывать этиш керек эле да бул эменичи. Негизи ооба. Биз негизи мына ушундай баатырлар баардык жерлерде бар. Мына Таласта да бар, Бердике баатыр, неме дегенде Тигине баатыр деген Ошто деле бар. Алайдын Алымбек даткасы бар, тиги Баткенде Мамаке дегени бар. Эми Көлдө Балбай, Өмүр баатыр дейт, Жанек баатыр, Чүйдө да канча, Нарында Тайлак, Атантай Тайлак дегендери бар. Болуштар тиги булар. Мына ушулардын баардыгы тең жанагы биз китептери тигилары жанагы учебный центр, академиялар жок болсо да, алар касиет дүйнө менен, кайып дүйнө менен ошондой адамдар менен байланышып, анан жашоо турмушту туура багытта алып тарбиялап келишкенде ошолор намыстуу болгон, кыздары абийирдүү болгон, таалим тарбиялуу болгон, түрмөсү болгон эмес, башкасы болгон эмес, бирдеме болсо кичинекей болсо да баардык тамакты бөлүп жешкен. Жана Устахандар мында азыр да аны ташмактайын чыгарышты. Ал Устахан өзү философия болчу. Философия өтө. Сиз айта берсеңиз көп мындай. Андан көрө жанагы мен сүйлөп айтыңыз сиз да. Son тарыхый окуяларды айтып бердиңиз, Шашкынал ага. Бул маектагы Улантайлы. Улантайлы азыр болсо сөздү Гүлшан эжеге берейин. Гүлшан эже. Ушул сөздү улантканда эмне деп айтарымды да ойлонуп алдым. Катуу. Анткени бул кыргыз жашоодо, кыргыздын жашоосунда, каада салтында, жашап аткан эрежесинде, арулугунда көп нерсе салынган. Бирок тилекке каршы биз ошонун баарын унутуп атабыз. Анткени бурмаланып калдык. Тарыхта бурмаланып калды. Сиз өзүңүз айткандай, тарыхчылар негизи ошо касиетти ачыш керек болчу, бирок ача албай атат. Ооба. Ача албай атат, анткени түшүнбөй атат, билбей атат. Ошо арулуктан алыстап калдык. Анан негизи ар бир үрп адатта, ар бир салтта, каада салтында көп түшүнүктүү, эгер ошол маанисин түшүнсөк, ошол маанисин ачылсак, анда жашоо чын эле өзгөрүлөт. Анда таалим тарбия да башкача болот. Берип аткан кандайча десем, тарбия азыр жаштар жаман деп айтканга да болбойт. Өзүбүз жаманбыз. Өзүбүз билбей калдык, өзүбүз түшүнбөй калдык, өзүбүз унутуп калдык. Мүмкүн үйрөнгүбүз келген жок. Мүмкүн тарыхтын баягы Советский Союз болуп калды. Көп нерседен бизди алыстатты. Тосмо коюлду. Тосмо коюлду. Барьерлер коюлду. Бирок программа. Окутуулар башкача болду, туурабы? Ооба, программа. Ошол программа боюнча биз ошол нерсени кандайча айтсам, өткөрүп ийдик. Түшүнбөй калдык, кабыл албай калдык. Анан азыркы заманда, вот азыр келип аткан доор, алтын доор деп айтып атпайбызбы? Ошол алтын доордо ошол нерсени биз өзүнүн калыбына келтиришибиз керек болот. Эгер ошол калыбына келбесек, ошол нерсени кайра эстетпесек, кайра ошол нерсе менен жашоону улантпасак, кыргыз улут катары эмес, рух катары. Ооба. Кыргыз кийимди кийип алып, калпакты кийип алып, элечекти кийип алып, эми элечекти кийип алып бийлегендер деле толтура болот баягы. Анан эгер ошол маанисин түшүнүп, ошол элечекти кийип алып, ичине өзүнүн баягы сүрдүүлүгүн көрсөтсө, өзүнүн баягы дөөлөтүн сактаса, ошол нерсе менен башкача жашоо болуп калмак да. Анан эгер рух катары ошо түшүнүп барып кайра келсе, ошол нерсе сонун болот эле. Анан бизде акыркы заманда көп эле угам, кыргыздардын үрп адатын кайра кайтыш керек, ошол нерсе менен жашаш керек депчи. Ооба туура. Бирок маңызын, маанисин ошонун баарын түшүнүп жашасак, анда
эң кандайча айтсам, эң сонун, эң үлгүлүү, эң астыга бара турган эл катары болот элек да, эсептелет элек да. Декларация жол ошол да. Декларацияда болуп калбадыбы азырчы? Мындай кылыш керек, жана ООНдун декларация деп, ООН колдон эчтеке келбей атат го. Ошол сыяктуу эле биз жана каада салт деген декларация да. Анан бул жерде мынау еще неме көп, шоу, акция сыяктуу өткөрүлөт, буларчы. Эми ал баягы кичине эстегенге тигенге жакшы. Бирок жашаш керек. Кереги барын, мындай бүгүнкү шартка жараша. Бошотчу барып детиге бозу кечок деген жан андай эмес да. Мына вот япондор вот ошо бүгүнкү шартка жараша негизги өзөктүү жагын кармап алып, ошо менен принципти карап турат да, жашап тура. Ошон үчүн мына 11-жылы жер титирөө болду эле, канча бирөө паника жок, эч нерсе жок. Биз да азыр бирдеме болсунчу мына жерден бир тебелеп кетип. Анан биз дагы кыйын күндө 10-20 жол айтабыз кыргыз дүйнөгө. Кантип? Эң негизги сиз устукан деп айтпадыңызбы? Ошол устукан жөнүндө вот көп жерлерге барып калам, кээде ошол устукан жөнүндө чыр-чатактар болуп кетет да. Эгер ошону түшүнсө, негизи устукан менен тартып да койсо болмок. Бул өзүнчө философия. Кеп урмат сыйда эмес, кеп мамиле. Да. Кеп мамиле, аял кишинин мамилеси, эркектин мамилеси, бала мамилеси. Азыр кайнене менен кайнатанын мамилеси да өзгөрдү. Анан ошол нерсе бүт баары затка кирип атат, вроде каада салт деп катары кабыл алып атабыз. Бирок тилекке каршы ушунун баары аткарылбай атат. Жигиттерди караңыз. Мына мисалы үчүн жигиттерди азыр удобно жакшы ылайыктуу болот деп ара менен мындай аралап эми бул муну илгерки биздин ата бабалар тирилип кайра келсе, булардын итке даярдап атасыңарбы демек ошончу көрүп турчу. Итке даярдап атасыңар буларды депчи. Сиз ошону айтып атсаңыз, мен эстеп атам. 2015-жылы июльда го дейм, же августта эле, калп айтпайын. 99 жыл үркүнгө болуп, Барскон айылында чоң мареке болду да. 19-жылы? 15-жылы. Барсконго мен бир жол баргам, бир боз үй тигилгенде. Боз үйлөр тигилген ооба, чоң анда Бекназаров. Жок, эсимде жок экен, жок. Анан ошол жерде 99 жыл үркөнгө болду деп эсептешти, кылышты. Ошондо эми баягы сайкеш жашоо болуп атпайбызбы? Ошо өтүп атпайбызбы? Анан ошол жерде үркүндө каза болгон кеткен жандар келишти да. Анан ошондо биз ушундай кыйынчылыкта, биз ушундай көз жашыбыз кетип, кайгырып, ушундай өлүмгө бардык деп атышат да. Анан неужели биздин үрпадаттарыбыз ушундай жашоого келишти? Неужели биз ошол өлүмүбүз ушунчалыкка чейин бааланган жок деп ыйлагандар, ыйлар болду да. Болду да. Ый десем туура болот го. Анан тилекке каршы ушундай болуп атат. Аксакалдарыбыз сакалдарын эметпей эле, жаштарыбыз сакалчан болуп калды. Аялдарыбыз күйөөгө тийелекте эле жесир болуп, чачтарын жайып атат. Эркек балдарыбыз айткан сөздү укпай, баягы койдун башын бышырып, тишин кагып берчү эле, тиши кагылбай калды, жаштар да укпай калды сөздү. Кулактар эки кулагын кеспей берчү эле, бир кулагын кесип, кулактарыбыз укпай калды. Негизи ошондой нерсе көп болуп атат да. Анан эми ошол эле устукан жөнүндө сөз кылсакчы. Анан эми урмат сыйды баарыбыз эле тилейт экенбиз, бирок тилекке каршы сайкештик жок болуп атат да. Мына ошол устукан тигилер бүгүнкү жана аламдар өзгөрүү, жанагы перезагрузка, там, допустим, жанагы атомдун сутек өзгөргөндөн кийин баардык нерсе структура адамдардын клеточный структурасы өзгөрүп атпайбы?
вибрация өзгөрүп внешний влияние да болуп атат. шыналага кечириз. Ушул азыркы күндө Ошо менен байланышы кандай? Ошолор менен салттын азыр ошолор үчүн могу жанагыдай кээ бир нерселердин может убагы бүтүп калды, мындай шарттан салттан чыгарыш керекпи деген элестер ушуну мындай ошону баягы. Эгер ошол салт боюнча деп сүйлөшсөк, анан өзгөрүүлөргө жараша эттен алыстайбыз. Вот көрдүңүзбү? Демек жанагы маселелер само собой Эң негизги да. чечилет. Өзү менен өзү чечилет. Эттен эмне үчүн алыстайбыз? Себептери. Анткени жыштык башкача, энергия. Эң эргүү деп атпайсызбы? Эң эргүү башкача. Биз ага эт жегенде оор болуп, агрессия көппү? Агрессия көп болуп калышы мүмкүн. Бирок Чөп жегенде эле мээримдүү болуп кетет. Жок, кеп андай эмес. Андай эмеспи? Жок, андай деле эмес. Этти мүмкүн жейбиз. Анткени генетически биз сразу өзгөрө албайбыз. Бирок ошол эт азыраак кетет да. Анткени оор болуп калат. Белковая пища башкача. Ошо белок калбайт. Мурун бир жилик жесек, азыр жарымында жей албай атпайбызбы? Бир сиңдир ошол отурабыз. Ошол эле жетиштүү да болуп атат. Ошол нерсеге өзгөрүүлөр болушу. Бара-бара тамак жебей койбойбузбу? Мен ушул бара-бара ошондойго барабыз. деп ойлойм да. Анткени ой келип атат. күндүн нурунан сууну ичип коелу, ошол эле жетиштүү болот. Бир алма жеп коелу, бир күнгө целый день жүрөсүң болот. Это энергия болот. Мен организм ошолго кетип атат. кайра улантпайлы өзүнчө кылып туруп.